ташка баткан элестер сыяттуу тасмалары кыргыз киносунун алтын фондуна сакталып калды. Алгачкы кыргыз мультипликатору Сагынбек Ишенов акыркы сапарга узатылды. Коштошуу зыйнаты Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын алдында өттү. Көркөм сүрөтчү, режиссер мультипликатор катары Кыргыз фильм киностудиясында узак жылдар бою иштеген өнөр адамынын эмгектерин бийлик өкүлдөрү, маданият ишмерлери эскеришти. Табиятынан эле эмгекчил, чыгармачылык таланты, өзгөчө эмгек жөндөмдүүлүгү аны Кыргызстанда жана анын чегинен тышкары жерлерде таанып алды. Тынымсыз эмгегинин аркасында ал өзүнүн чыгармачылык жолунда 700дөн ашуун көркөм сүрөттөрдү жаратып артында калтырды. Сүрөттөрүн карап отурсаңыз, канчалык ошо эпикалык нерселерди көрсөтө билген, адамдардын образын ача билген, абдан мындай биринчиден кинонун сүрөтчүсү. Экинчиден болсо киши мынакей өзүңүздөр жакшы билесиздер, кыргыз анимациясынын атасы деп коюп атабыз. Ошо киши баштап, уюштуруп, ошо балдарды чогултуп, биринчи кыргыз тилиндеги анимацияны чыгарып отурат. Сандардын чатагандан баштап, кийин Толобай-сынчы менен. Эртечүктагы экрандаштырып, могу жаш өспүрүм келечектерге кыргыздын эпосун, кыргыздын жомогун жеткирип, балдар кыргыз тилинде жакшы сүйлөп калса деген ниеттер көп эле да. Анан ошого жетпей калдым деп гана бир арманда кылды.